пайдасына иштеткенден башка иши жокпу? Ар бир айылганда мал союучу жайларды ачылуунун жолун карап жеңилдетиш керек да силер. Бул жерге силер жана снос боюнча жана бул үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган. Жогорудагы жагдайларды эске алып, судья Кадыркулова Талайкүл өкүм чыгарышып, аларды кылмыш жоопкерчилигинен бошотушту деп жазылган билдирүүдө. Эми ар бирибизде суроо жаралбай койболсо керек. Кантип жана кимдир бирөөлөр үчүн көнөмүш адатка айланган адаттагы көрүнүш болгону менен айрымдар бул урматтуу Жанарбек Кубанычевич, бир тараптуу денонсацияга жатпашы мүмкүн, бирок сүйлөшүүлөрдүн негизинде кандай келишим? Рахмат, мен жооп берейин мына айткандарыңызга. Сиздин айткандарыңыздын бардыгы баягы эле популисттердин сөзү. Бул бир. Кыйынчылыктарды жокко чыгарат. Светосигнальное оборудование деп коет, самолетту отурусу боюнча андай сигнальное оборудование ошондо. Курулган 50 жылдан бери бул учуп конуу тилкеси толугу менен жасала элек болчу. Акыркы 15 жылдан бери жыл сайын отурундук оңдоп түзөө Бактыгүл Султанбек кызы Умар Малашев, Ала Тоо 24, жума жыйынтыгы. Борбор Азия өлкөлөрүнүн кандай бар кемсет. А бияктан деген ипотека жанагындай эмес менчик болуп кетти. Өлкө башчы ипотеканы 50% үлүш кошуу. ипотекалык компанияда бардыгы ачык. Кезекте тургандар өздөрү онлайн режимде көзөмөлдөп турса болот. Беков, Ала Тоо 24. Ар бир адам баласы жашоодо үй бүлө күтүп, Күчтөр ачылды, шарт түзүлдү. Ошол негизден бүгүн мына ушундай айти каптар ачылып атат. Урматтуу Сандыр Кожо, сизге Орундарын капсыз кылат. Мы работаем для пользователей. Как работаете? Замечательно. У нас 2 миллиона пользователей, которые каждый день что-то покупают. ишенимдин жоктугунан ишкерлер сыртка кагылып, башка өлкөлөрдө бизнес ачып байлык топтой берген. Учурда кыргыз бизнес Ала Тоо 24-тө жума жыйынтыгы. Жаначева буга чейин жер сулуусу сынагына катышып, Мисс Конгениалдык наамын утуп алган. 2019 жылы Кыргызстан